Арыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Арта Медиа YouTube каналы. Бүгүн биздин конокто мурдакы омбудсмен, мурдакы Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү Атыр Абдрахматова. Саламатсызбы? Мангеч, кандайсыз? Рахмат. Атайын убактыңызды бөлгөндүгүңүз үчүн, биздин чакыруубузга көнгөнлүгүңүз үчүн терең ыраазычылык сизге. Убактыбыз аябаганда айтар, андыктан дароо эле суроого өтө берсек. Мынакей мөөнөтүнөн мурда таркашкан депутаттарыбызды шайлап алдык. Баардыгы өзүнүн ишин баштады буюрса. Анан сизге алгачкы сурообуз, сиздин оюңуз шайлоо кандай өттү? Мен пикирим боюнча шайлоо дайындалганынан баштап, негизи депутаттардын таркашынан баштап, бул саясий суроо болгон да, анан кийин шайлоонун дайындалышынан баштап, шайлоонун бүтүп жыйынтыктары чыгып, мандат алганга чейин саясий суроо болду. Анткени округтарга бөлгөндө дагы территорияларын бөлгөндө кайсыл бир талапкерлердин шайланышына жеңилирээк жерлерди бириктирип, тескерисинче өткөрбөш үчүн кыйыныраак күчтүү талапкерлер өтпөй тургандай кылып, алардын округтарын бөлүп койгондой болду да. Анан кийин талапкерлер, менин билишимче, эми көп адамдар менен сүйлөшөм да, менин билишимче талапкерлигин көрсөткөн адамдарга дагы кандай десем, эми түздөн түз балким коркутуу болбосо дагы, бирок кээрлерге менин угушумча, кээрлерде жок мен баары бир чыгам десе камаган деле учур бар дейт, бирок ачык өздөрү айтпагандан кийин чындык калп экенин айта албайсың да. Бирок кээрлер мен барам десе барбай эле койгонуң туура деп, ким алдын ала чыгып талапкерлерин көрсөтүп койсо, кээрлердин тыйындарын кайра кайтарып берип, чыкпай эле кой талапкериңди ал деп, ошол өтө турган кишилерге атайын жолун ачып тазалашкан. Анан эми шайлоо маалында үгүт иштери жүрүп атканда көрдүк. Тилекке каршы административдик ресурс кайтып келди өз күчүндө. Анан добуш сатуу көрүнүшү ачык айкын эле көпчүлүк жерде, көпчүлүк округтарда болду дагы. Ал добуш сатуулар кармалып, иликтенип ачыкталган жок. Анан эми жыйынтыктан чыккан. Сиз мурда өзүңүз Борбордук шайлоо комиссиясында мүчө болуп иштегенсиз да. Ооба. Мен азыр сурайын дегеним, ошол мурунку шайлоолордон айырмачылыгы олуттуу айырмаландыбы, өзгөчөлөндүбү деген. Эми акыркы 2021 шайлоо эле таркагандан кийин, Ооба. бийлик алмашкандан кийин, Ооба. ошол шайлоодо балким административдик ресурс анча күчтүү болгон эмес да, анчалык байкалган эмес да. Мисалычы, болсо дагы тымызын болгон 2021 шайлоодо, парламенттик шайлоодо. Азыр болсо кайра мындай абдан күчтүү, ошол өтө турган талапкерлерге милиция, архитектура, жергиликтүү бийлик, налоговый, ар кандай мамлекеттик деңгээлдеги органдардын аралашып жүргөнү ачык айкын көрүндү дагы. Анан азыркы жанакы атайын талапкерлерге жолду тазалоо менен иш кылганда, бул дагы административдик ресурстун көрсөткүчү да. Мындай, мен эми шайлоого 2003 жылдан бери шайлоо процесстеринин баардык түрүнө катышып келатам да, ар кандай макамда. Анан ошол азыр эми канча 22 жылдан мен көргөн шайлоонун баардыгынан айырма мындай жалпы мындай Артыкчылыгы же болбосо артыкчылыгы кемчилиги? мындай кайтадан 2010 жылдары болгон шайлоого окшошуп калды да. Мен анда эми жашыраак элем, 15 жыл мурун. Анан жаш айым катары мындай административдик ресурстун ошондой катуу мындай колдонулуп, добуш жыйынтыктары тескери болуп чыккан, ошондой эсиңерде болсо Ак жол өтүп келген. Анан кийин добуштун жыйынтыктары тескери болуп калганын көрүп, аябай ачууланып, аябай көңүлүм түшкөн да, мындайчы сагымсыздап, жаш киши катары. Эми азыр тажрыйба алып, өзүм 40тан ашкандан кийин кайра ошол учур, кайра ошол ыкмалар 15 жылдан кийин кайталаганын көрүп, албетте капамын. Анан эми шайлоо 2010-жылдарда. 2010-жылдарда демекчи. Сиз айтып 2010. атасыз, 15 жыл мурдагы бул баягы Ата-Түрк партиясы жеңип келгендеги мезгил, ал убакта бийлик Атамбаев тарапта турган, бирок ошол Жок, 2010. Анда Ак жол партиясы утуп келген. Ак жол партиясы утуп келген.
Бул оппозициялык партия 2010 Жок, сиз жок, жок. 2010 Бакиев. ата мекен уткан. Ак жол партиясы бийлик партиясы болуп келген. Бирок Сиз тескери Бакиевдин учурун айтып атасыз го дейм. ооба, Ак Жол партиясы Бакиевдин учуру болгон. ооба. Ал эми Ата Журт партиясы эки оппозиция миң жети, болгон. анда 2007 экен, анда Вот эки миң ошондой жетинчи болуп жылкы атат, шайлоо экен, ооба, туура айтып атасыз. э. 2007 жылкы шайлоону эстедим да менчи. Ошол Мгм. Ак Жолдун утуп келиши эсимде. Анан ошондо тескери эле мындай баары эле жапырт административдик ресурс болуп, ошол 2007 экен да, 2010 эмес, 2007 жылкы шайлоону Мгм. эстедим да. Ак Жолдун утуп келген Мгм. учурлары эске келди да, ушул азыркы болуп аткан шайлоонун эмесин карап, эми мындай үстүнөн караганда баардык эле талапкерлер агитация кылып эл менен жолуккандай болуп көрүнүп турганы менен, бирок тымызын кээ бир жерде ачык айкын эле бирок административдик ресурс аралашты да. Бирок көпчүлүк талапкерлер, ал тургай жеңилип калган талапкерлер, соттошуп аткан талапкерлердин арасында дагы административдик ресурс эч кандай болгон жок. Бул жагы жакшы болду деген дагы пикирлерин айтты. Ошол эле мезгилде эл аралык өкүлдөр дагы таза шайлоо болгондугун айтып атат да. Сиз аларга таптакыр карама каршы ойду айтып атасыз. Бул Мен эми канчалык өзүм туура? шайлоодо 17 канча жыл болуп кетет экен ошондо. Ой, 22 жыл болду. Ооба. 22 жыл шайлоодо жүргөн адам катары айтып атам да. Бул менин көз карашым. Ушул мезгилде административдик ресурс чоң колдонулду. Албетте. Мисал катары кайсысын айтып аласыз? Мисалы. Эми жанагындай талапкерлердин биринчиден округдардын кесилиши. Мгм. Бул да административдик ресурс да. Бул жерде округдардын кесилиши бул адамдардын санына, шайлоочулардын санына жараша бөлүш керек болуп калды го дейм. Ошого жараша. Шайлоочулардын санына жараша десек, Сайпин агай, кайсыл бир округдарда кесилгенде жакын эле турган, жана чек арага окшоп эле да, жакын эле турган бир көчөнүн мисалы жарымы башка мамлекет, бир бөлүгү башка мамлекет болуп кеткендей эле бул жерде да округдарды граница чектерин бекиткен да, ошондой эле болду да. Бирикпей турган Мисалы, ошол мисалы. бирикпей турган округдарды эми бизден мисалы ошол эле Өзгөндүн кесилиши же болбосо Жалал Абад Майлуу сулардын кесилиши, Мгм, могу Чүй таластардын биригиши, мгм. Кочкор менен Балыкчынын биригиши, андай мисалдар Эми көп эле да. бирок ушул жерде дагы адамдардын, шайлоочулардын санына карап, бул жакка мынча киши толбой атат, ошол себептен бул кошулуш керек деген нерсе болгон болуш керек. Бийлик дагы ошондой жүйөнү келтирди да. Эми бийлик андай жүйө келтирген менен, бул Сайпидин агай дагы бир ирет айтам, бул менин пикирим, ошо шайлоо процессинде Мгм, 15 жылдан, канча жылдан, 20 жылдан ашык жүргөн адам катары, бул анан мгм, Боршайкомдо иштеген адам катары дагы шайлоочулардын санын эске алды деген бул үстүндө турган себеп. Бирок ошол ага, эле шайлоочулардын санын бирок шайлоочуларга ыңгайлуу же болбосо ошол биздин административдик территориалдык бөлүнүшүбүзгө ыңгайлуу кылып бөлгөн, бул башка. Ошону эске алуу мгм, менен шайлоочулардын чыгыш санын туура сактаганда башка мүмкүнчүлүк болот эле да. мгм. Сиз аябагандай кызыктуу нерсени айттыңыз. Анткени мен мындай жоопту күткөн жок элем да сизденчи. Тилекке Эми каршы Сайпин агай, чындап эле административдик ресурс болгондугу тууралуу мен азыр ошол шайлоочулардын арасынан сизден биринчи ирет угуп атам. Бирок кандай болгон күндө дагы шайлоону өткөрүп алдык. Депутаттарыбыз келди, өз ишин баштадык. Кандай депутаттар келди? депутаттар кечээ эле антын берип бүгүн биринчи күн жыйын өткөрүштү. Мгм, Ким кандай экени эми бул добуш сатып алуу менен жанагындай тизмелер алдын ала эми административдик ресурсунун аркасы менен келген талапкерлер, депутаттар бул бир, албетте, бирок өзүнүн күчү менен элдин колдоосун алып келгендер деле бар да. Элвира мгм, Сурабалдиевага окшогондор мисалычы. мгм, Анан ошон үчүн кандай сапаттуу иштешет, негизи эле иштешеби же нотариалдык функциясын аткарышабы, бул эми алдыда болуп аткан иш аракеттерден көрөбүз. Анан элдин эл өзү элек кылып тандалыш керек болчу. Негизи мен ойлойм, жанакы алдын эме таркап кеткенге макул болгон депутаттардын баардыгы кайрадан шайлоого катышканга укугу жок эле да. мгм, мгм, Анан кийин ошону мыйзамга киргизишкен жок. Анан кийин бирок эл дагы өзү ошол негизди эске алган жок да. мгм. Анан мындай да агай,
шайлоонун башталып атканда мен айттым элем ошол журналисттерге дагы бизде мамлекеттик көнүгүү болуп атат, экономикабыз өсүп атат, сырткы жанагындай биздин көрсөткүчтөр эл аралык деңгээлде өсүп атат деп маалымат чыгып атат да, байма бай мынакей завод фабрикаларды ачып атабыз жана башка депчи. Азыр бир секунд кечирим сурайм. Анан ошол экономикалык көнүгүү болуп атат, завод фабрика ачылып атат деп мынакей бизде күн сайын биз маалымат угабыз. Анан мен ошону айткамда, ошол шайлоо чынында экономикалык көнүгүү болуп атабы, элдин акчасы, элдин капчыгы толуп атабы, элдин курсагы токпу, шайлоо көрсөткүч болот. Эгерде добуш сатып алуу жокко эсе болсо, демек эл байыды. Анткени жакыр элди сатып алыш оңой, анан кийин эгерде добуш сатып алуу кайталана берсе, демек эл дагы эле жакыр дегем да. Анан азыркы учурда мен ойлойм, тилекке каршы өткөн шайлоо эл дагы эле жакырчылыктан көпчүлүк эл да. Эми албетте байыгандар арасында бар, бирок ошол байыган адамдардын пайызы анча чоң көрсөткүчкө жете элек да. Биз ошол дагы эле элдин көпчүлүгү жакырчылыкта. Айырмасы жок кайсыл депутат келет, анткени баары бир эч нерсе кылышпайт. Мага азыркы күнүмкү оокатымды чечип, тамак ашка болсо дагы бир аз болсо да тыйын болсо болду деген тыянак менен добуш сатып алуу тыйылган жок да. Демек эл дагы деле жумушсуздук, дагы эле жакырчылык, дагы деле муктаждык чоң. Анан азыр ушул демек кечээ күнү эле президентибиз депутаттардын алдында сүйлөп атканда дагы айтып аткан, дагы популисттик көз караштардан алысыраак болушубуз керек депчи. Бул жерде баягы сиздин берип аткан жообуңузга карап менде мындай ой пайда болуп атат да, тиги өкмөт өсүп атабыз, экономикабыз өсүп атат, айлыгыбыз көбөйүп атат деген менен деп бул деген айтуулардын баардыгы бул популисттик болгон сыяктуу болуп атат да. айлык өсүп атат дегенде, эгерде математикалык көз караш менен цифраларды кайтурак болсок, чын эле мисалы милиция кызматкерлеринин айлыктары 15-20 миң болсо, азыр 60 миңге чейин жетти. Бирок инфляциянын да көрсөткүчүн карашыбыз керек да. Мисалы мындан 5 жыл мурун же 4 жыл мурун ошол 20 миң сомго кандай биз тамак аш алат элек, азык түлүк алат элек. Азыр ошол 60 миңге канча азык түлүк ала алабыз? Ошон үчүн биз өстү, экономика өнүгүп атабыз, айлыктарды чоңойтуп атабыз, пенсия жөлөк пулдарды чоңойтуп атабыз дегенде, инфляциянын өсүшүн да караш керек да. Экөөнү салыштырып айтмайынча, биягын цифрасын эле айтып коюп жогорулаттык деген бул эми чындыкка жатпаган нерсе да. Анткени объективдүү баа бергенде инфляциянын өсүшү көрүп атабыз, көрсөткүчтүү ошол эле бензиндин мисалы караганда, ошол эле биздин азык түлүктүн өсүшүнө, анткени бензин өссө, биздин азык түлүктүн баардыгы жапырт өсө атпайбы? Же болбосо эттин баасы. Эттин баасына мисалы мамлекет айтты, биз бирдиктүү баа киргиздик, бирок майда тамга менен дегенде бир гана тиги филе этке, сөөгү жок этке мамлекет бааны тек чектөө киргизген жок. Анан кечирип койгон сөөктү шилип туруп баардыгын эле филе кылып саткан оңой да. Анын баасын каалаган бааны коюп кете беришет. Туурабы? Ошол эле болуп атат да, бул делечи. Айлыкты эгерде жөн эле мындай цифра катары ала турган болсок, чоңойду, эми 20 миң сом 3 эсе чоңойтуптур да милиция кызматкерлериники. Бирок инфляциянын өсүшү менен ошол мындан 4-5 жыл мурун 20 миңге мисалы эми жарым айга үй бүлөсү бар адам жарым айга продукт ала турган болсо, азыр ошол эле 60 миңге жарым айга продукт ала турган киши болот да, мисалычы. Ошон үчүн мен муну объективдүү өсүү катары кабыл алыш болбойт. Экономикалык өнүгүүнү биз бир гана цифраны айтып өнүктүк дегенден алыс болушубуз керек. Анткени экономикалык өнүгүү чынында жакырчылыктын жоюлушу менен, инфляциянын тизгинин тартуу менен, башка көп суроолор менен, жумуш ордуларын ачуулар менен жана башка көрсөткүчтөр менен чечилет да булчу. Бүгүн эле келген депутаттар ошол нерсенин баарын эске алыш керек да. Ошону түшүнүп билген эл менен мен ошол жаңы шайланган өзгөчө тажрыйбасында биринчи жолу шайланып келген жаштардын келгенин көрүп мен мисалы кубанып турам. Кээ бир региондордон, округдардан эски депутаттар, улуураак адамдар эми башка биздин ошол элибизде кечирсин, бирок заманга ылайык баары бир муун алмашыш керек эле да. Анан азыркы учурда жанагындай 25 жаштагы да депутат келиптир. Бул бир жагынан жакшы көрсөткүч, анткени заманга ылайык иш кылып, заманды түшүнгөн, ошол аракет кылып, заманга ылайык мыйзам кабыл ала турган кишилер келиш керек. Мисалы, балким ошол 25 жаштагы депутат интернетти чектөө,
жанагы тиктокту жабабыз жана башка дегендерге каршылык берип көрсөтүп түшүндүрүп берет. Бул деген болбойт. Бул жашоонун талаптары азыркы. Биз тескери ошол балдарыбызды сапаттуу колдонгонго үйрөтөлү, билим берүү тармагын реформалайлы деп балким сунуш киргизип туруштук бере алат. Ошон үчүн мен мындай бир аз ошол жаштардын көбүрөөк келип шайланганына мен мисалы кубанып турам да бир жагынан. Анан көпчүлүк элди таң калтканы ошол муну сиз да айтып өттүңүз да, өздөрү каалап кетип кайра эле өнөтүнөн мурда болгондо дагы таштап кетип туруп, анан баардыгы мындайча айтканда 90% кайра парламентте аттангандыгы баягы эле кресло үчүн кайра эле таймаш болуп калган жокпу? Албетте, анткени бизде негизи жогорку кеңешке мыйзам чыгаруу бийлик бутагына болгон мамиле бир аз мындай туура эмес болуп калган да. Бизде мыйзам чыгарууну канча мыйзам жазсам, демек ошончолук мен эффективдүү депутат болдум деген өтүп кетишкен да. Эң биринчи жогорку кеңеш, парламент деген эмне? Бул эл өкүлчүлүк бийлик. Элдин өкүлү, элдин үнүн, элдин ошол өзүнүн округунан болобу, негизи депутат болуп шайлангандан кийин округка эле бөлүп коюш туура эмес. Жалпы мамлекет үчүн, элибиз үчүн иштеш керек да негизи депутаттарчы. Элдин көйгөйлөрү көтөрүлдүбү, чечилдиби? Ошол бизде мындай кандай десем, далилдерге таянуу менен иш кылуу деген жокко эсе да саясаттачы. Мисалы, бизде ошол саны бар, бирок сапаты аз мыйзамдар болуп атпайбы? Ошол эле шайлоо мыйзамы мисалы. Эмне себептен 30 округ 45 эмес? 45 кылып туруп, бир эркек, бир аял шайланыш керек деп койсо кандай болот эле? Мисалычы. Мисалы эмне үчүн 1000 агитатор алганга уруксат берип коюшту? Көп суроо. Мисалы эмне үчүн мыйзамга атайын ушул шайлоонун алдында атайын өзгөртүү киришти. Эгерде добуш сатып алуу менен талапкердин ишенимдүү адамы, өкүлү кармалса, талапкер ага кабары жок болсо, анда талапкер жоопкерчиликке тартылбайт деген атайын өзгөчө берене киргизип коюшкан. Мунун баардыгы эми өзүнүн ошол сиз айткандай креслосун сактап калып, кайра ыплас аракеттеринин аркасы менен шайланганга жол ачканга өздөрүнө мыйзам кабыл алып коюшкан. А бирок эмне үчүн бизге керектүү? Мисалы билим берүү тармагы боюнча абдан чоң ызы чуу элдин арасында нааразычылык толтура. Мисалы жаңы жер кодексин кабыл алып коюшту. Мен ушул шайлоодо башка ар кандай округдардан башка талапкерлерге жардам берип колдодум. Анан кээ бирлерин ошол элдер менен жолугушууна да бардым. Эл нааразы. Элдин азыр менчик укугу бузулуп, элден ошол жерди бир тараптуу алып койгонуна эл нааразы. Жанагындай жашыл кетеп менен иштетип келаткан жерлерин азыр кайра бөлгүнүң же болбосо кайра кайтаргынын деп айыл арасында дагы ошол жер маселеси абдан чоң көйгөй болуп турат. Бул жер негизи менчикке болгон укук, бул адамдын жашоого болгон укугу менен тең болгон укуктардын бири. Анткени биз эркин сүйлөп, эркин ойлонуп жашоого укугубуз бар десек, бирок жашообузду жашаганга экономикалык мүмкүнчүлүк жер эң биринчи очередь, туурабы? Эң биринчи иретте. Жериң жок болсо, жер укугуң, менчик укугуң бузулуп атса, анда кантип жашайсың? Эртеңки күнү көчөгө каалаган учурда сени ыргытканга мүмкүнчүлүк бар болсо. Ошон үчүн азыркы келген депутаттар албетте жер кодексин кайдадан карап чыгыш керек. Сот жок, элдин менчигин алып койгон мүмкүнчүлүктөр жер кодексине кирди. Бул туура эмес. Мен карап көрсөм, чынында бизде ошол эски мурунку 1999 жылы кабыл жер кодексинин эски кодекстин нормалары кайтып келди. Ошол эле мисалы азыр кызыл китеп менен жашыл китеп болбой деп атат. Жанагы неме кадастровый план деп атат. Ал дагы илгери болгон нерсе. Анан ошол кадастрдын планын аркасы менен жанагындай көл жээк болобу, же болбосо могу биздин шаар ичи, Бишкектин мисалы тегереги канча жерлер, же болбосо канча объектилер мыйзамсыз менчиктештирилип, же болбосо басынып алган. Кадастровый план мененчи, анткени ал кадастровый план мисалы күн түн экөөбүздүн укугубуз жок да аны көрүп турганга. Башкы планды көрбөгөндөй элечи. Ошондой эле да. Ошон үчүн эмнеге азыркы учурда заманга ылайык өнүгүү менен өсүш менен мыйзам кабыл алынбай, кайра 90 жылдары болгон, анан ар кандай ошол жер менен менчик укугу менен бурмалоого алып келген жер кодекстин талаптары кайтадан быйыл күч киргизилди жогорку кеңештин депутаттары мененчи. Анан эл кайра өзү нааразы болуп туруп, ошол мыйзамды жер кодексин кабыл алган депутаттарды кайра шайлап коюшту.
Ошон үчүн чынында бизде азыр эми ушул шайланган жаңы депутаттар арасынан популисттик сөздөн мындай кандайдыр бир кыйкырык чуу салып, өзүн оппозициячыл маанайда жөн эле жакпайт деп кайым айтышпай, маңыздуу элдин ошол чыныгы көйгөйлөрүн көтөрүш керек. Мисалы эми эфирде айтпай эле коеюн, башка мамлекеттен келген жарандар, кайсы мамлекетке айтпай эле коеюн да, анан эртеңки күнү көзгө да тийиш берсин. Башка мамлекеттен келген жарандар биздин кыздарга үйлөнүп атышат, балдарын төрөтүп атышат, жерлерди сатып алып атышат, квартираларды сатып алып атышат деп эл ызы чууп турат. Биз башка мамлекеттин ошол киши саны Кыргызстанда көбөйүп кетип, өзүбүз Кыргызстандан айрылып калбайбызбы деген көйгөй элдин арасында чоң талкууда. Ал боюнча расмий мамлекеттен берилген минималдуу көрсөткүч бул эми чындыкка дал келбеген, документалдуу, кандай десем, иликтенбеген нерсе. Анткени формалдуу кагазга бирди жазып туруп, а реалдуу башка нерсе болушу мүмкүн. Аны дагы эми жетекчилер түшүнүш керек да, биздин жетекчилер эми бүгүн эле бийликке келишкен жок да, мындан мурун жүрүп өзүлөрү деле оппозиция болуп жүргөн, өзүлөрү деле ошол формалдуу менен реалдуу кагаздын көйгөйлөрдү азыркы биздин депутаттар коркпой, анткени көп нерсени, мисалы мен деле акыйкатчы болдум, Боршайком мүчөсү болдум, кызматта болгон эмне экенин түшүнүп турам. Элдин алдында да антип сүйлөшкөн, жоопкерчиликтүү болуш керек экенин сонун түшүнөм. Бирок элдин алдында кайсы бир суроолорду чаң мындай ызы чуу салбаш үчүн аны бирок депутат катары купуя сурды коебу, купуялуулугун жогорулатуу менен президентке, өкмөткө кайрылып, ошол көйгөйдү көтөргөнгө толук кандуу депутаттын укугу бар. Кеп ошондо азыркы шайланган адамдар ушул реалдуу биздин элди көйгөйүн көтөрүп, ошол өзүнүн мыйзамдарды билип, өзүнүн макамын пайдаланып, элдин көйгөйүн чече алабы, жеткире алабы, айта алабы. Ошондо да анан кийин жанагынтип туруп алып, анан спикер сен мынтип койдуң, анан кийин тиги депутат мынтип койду, анан кийин бул мынтип койду, анан кийин жакпай калды. Анын баарынан алысташ керек. Бул да заман өтөт. Кур сөзүн айткан, кур сөз менен эле өзүн пиарлаганданчы, чынында эл менен иштеш керек. Анан кийин эң башкы талап, менин оюмча, азыркы шайланган депутаттар ошол саясаттын дагы жоопкерчиликтүү, маңыздуу болушуна, элди агартуу иштерине алып барыш керек да. Анткени эгерде биздин депутаттар чалчаңдап, каалаганын сүйлөп, эптеп бири бири менен айтышып эле, мындай саясий бир оюндарды алып бара берсе, эл арасында деле бул шоу катары. Эртеңки күнү парламент шоумен парламент болуп калат. Биздин эмки жыл бул 2 жылдан кийин болобу президенттик шайлоодо дагы шоумендер президент болуп шайланып келет. Бул реалдуу чакырык. 7-чакырылыш биздин эгемендүүлүк тарыхыбыздагы болуп көрбөгөндөй көз каранды депутаттардын тобу катары коомчулукта катуу сындарга кабылганда, эми 8-чакырылыштан сиз эмнени көрүп атасыз алдын ала? Эми агай айтып атпаймынбы, эгерде жанагындай атайын даярдалып, округу тазаланып, жолу ачылып шайланып келген адам кантип иштейт? Бирок арасынан чыгышы мүмкүн, эптеп унчукпай сендики тура деп шайланып алып, бирок депутаттын мандатын алгандан кийин көз карандысыз эркин иштейм, менин духум жетет дегендер да балким чыгышы мүмкүн. Аны азыр эми убакыт көрсөтөт да. Алдын Бирок ала алгачкы күнү биз андай нерсени көрө алган жокпуз. Анткени парламентте деген талаш тартыш менен ар ким өзүнүн программасын айтып туруп, төрага орун басарлар сайланыш керек эле. Бирок баардыгы көйгөйсөгө артында баардык нерсенин чечилип туруп, анан көргөзмө катары чыгарып койгонун өзү эмнени түшүндүрөт? анткени биринчиден жанагы эле мен айткан нерсени тастыктап коюшту. Даярдалып, алдын ала ким өтөөрү белгилүү болуп, кандай иш алып барасың деген тартипке көнүп, ооба кызмат кылам деген адамдар шайланып келген биринчиден. Бирок келе элек жатып эле ызы чуудан баштаса да, бул дагы балким менин оюмча мындай анчалык жакшы көрүнүш эмес да. Азыркы Шакиев Жок, эми мырзага бул ызы чуудан эмес, бирок бул жерде альтернативдик баягы талапкерлер болуш керек эле деген элде эми ошондой альтернативдик ким боло алат агай? Элвира болуш керек Сурабалдиева, эле. Бекешев, ким? Дагы ким? Жок, жок эми Альтернативдүү олуттуу болуп мындай жогорку кеңештин болсо, маңызын билген адамдар деле шайланган деле жок да, анчалык көпчү. жок, эми Негизи ошондой альтернатива чоң да. болгондо деген эл арасында ошондой социалдык тармактарда жазылып атат. Ушундай болсо жакшы болмок. Бирок биринчи кадамдан эле парламентте талаш тартыш жаралбай, баардыгы макул, коп деген нерсе менен баштап койду деген сынга кабылып атышат да. Азыркы күндөн баштап эле
эми келечеги буюрса жакшыраак болсун деген эле үмүттөбүз. Анткени президент дагы акыркы күндөрү бир нече жолу айтты, жөн эле мактай бербей, чынды айталы деп, сөз эркиндиги дайыма болуш керек экендигин айтып атат. Деги эле ушул биздин парламент өзү эркин иш алып бара алабы? Ошол кармалган нерсени айтып аткан адамдар. мындан мурунку созывдагы камакка алынып кеткен, анан кийин соттолуп кеткен, мандатынан сөз айта калам деп мандатынан ажыраган депутаттарды эске алуу менен кантип сөз сүйлөшмөгүлө. Эми кайтадан эле формалдуу ооз ичи менен айтылган нерсе менен реалдуу иш жүзүндө болгон окуялар башкача болуп атпайбы? Албетте албетте кандай десем, көз карандысыз оппозициячыл маанайда, негизи эле мамлекетте оппозициянын болбогону жаман да. Анткени оппозиция болгондо ошол бийликтин кылып аткан иши сапаттуураак болот да. Баардыгы хоп сонун эң сонун болуп атат деп айткан учурду бизде ошондой болуп калды да азырчы, ошондой чөйрө болуп калдык да бизчи, ошондой реалдуулук болуп калды. Ар бир адам азыр өзүнүн оюн чынында айткандан коркот. Биздин жөнөкөй мына Айыл айтпайм, айылдарды кыдырып келгенде да айылдагылар да айткандан коркушат. Анан кийин эмнеге коркот? Анткени эртеңки күнү камалып каласың деп коркот. Мына азыр добуш сатып алуу менен добуш сатып алуу боюнча 4 учуру бар талапкер 26-округ боюнча депутаттык мандатты алды. Анан кийин шайлоочулар жок биз нааразыбыз десе, дароо барып силер деген азыр башаламандык же болбосо массалык башаламандык уюштурууга иш аракет кылып атасыңар деп кармаласаңар иш козголуп кетиши мүмкүн деп Эскертүү берип койду. түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, профилактика кылып атабыз. Бул эми профилактикалык иш болуп калды да. Камайбыз сени деген коркутуу профилактикалык иш болуп калды. Анан бул учурда кантип депутаттар, анан кийин өткөн созывдагы депутаттардын биз көрдүк, чынында эле өзүнүн көз карандысыз же болбосо өзүнүн мындай оппозициялык болобу же болбосо бийликтин кылып аткан иш аракеттерине каршы пикирин айтып койгондор мандатынан ажырап эле, кээ бирлери камалып эле, кээ бирлери каякта экенин көрсөтпайбызбы анан. Ошон үчүн азыркы депутаттар мындайга барат, ачык айкын өзүнүн пикирин билдире алат, өзүнүн пикирин билдирбесе да элдин сөзүн үнүн угузуп алат дегенден мен алысып турам албетте. Бирок 2016-2020 жылдары мен мисалы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп турганда, сиз билесиз, көп ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде ошол референдум өткөрүп атканда, парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо өткөрүп атканда мыйзам бузууларды ачыктап чыккан. Ошондо мага чыккан атыр. Бул көчкү сен токтото албайсың, кыйын болбойт деп. Бирок 2020 жылы өзүңүз көрдүңүз, парламенттик шайлоо жокко чыгарылды, бийлик алмашты. Заман да тилекке каршы алмашып кетти. Ошон үчүн азыркы келген депутаттар унчукпайбы, бирок заман алмашып кетиши мүмкүн. Чоң рахмат. Эми өзүңүздү ачык айтып бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен мурдагы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү омбудсмен Атыр Абдрахматова болду. Эгерде кандайдыр бир сын пикирлериңиздер болсо, сунуштарыңыздар болсо, комментарийге калтырыңыздар, биз сөзсүз окуйбуз. Рахмат сизге. Саламатта Рахмат. болуңуздар.